Рамазан туугандар менен жарашуу айы. Рамазан орозо жана намаз аркылуу жүрөктү тазалоо менен эле чектелбейт. Бул ай туугандар менен байланышты оңдоп, мамилени кайра жандандырууга берилген мүмкүнчүлүк. Ойлонуп көрүңүз, канча үй бүлө бир шаарда жашап турат, бир гана жаназага барганда жолугат. Канча бир тууган баягы эски таарынычтан улам сүйлөшпөй калган. Канча ата эне баласынан телефон чалса экен деп күтүп уктап кетет. Бирок чалуу келбейт. Биз иш түйүшүп жашоо деп жүрүп эң жакын болуш керек адамдарды унутуп коебуз. Рамазан бул үчүн эң ылайыктуу шарт түзөт. Бир дастарконго чогулган үй бүлөлүк ифтарлар, таравихке чогуу баруу, ооз ачар алдындагы жалпы дуа, туугандарга берилген майда белектер мунун баары жүрөктөрдү жакындатат. Эски таарынычтарды акырын өчүрөт. Азыр эле телефонуңузду алып, көптөн бери сүйлөшпөй жүргөн тууганыңызга чалыңыз. Ифтарга чакырыңыз. Ата энеңиздин абалын билип барыңыз. Кимди таарынсаңыз, кечирим сураңыз. Сизди таарынткандарды кечириңиз. Аллах муздап калган мамилелерге жылуулук берсин. Үзүлгөн байланышты кайра бириктирсин. Бизге кечиримдүү болуунун биринчи кадамды жасай билүүнү насип кылсын. Амин.